Каракөл шаары. Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясы. Энелер мектеби. Коркунучтуу фильмдерди көргөн балдар сизди коркутпайбы? Балдар киносу тармагы күн санап өнүккөнүнө карабай, тилекке каршы жаш балдар коркунучтуу фильмдерди көрүүнү тандап калышты. Анимациялык жанрдагы шаңдуу фильмдердин ордуна адамдын үрөйүн учурган коркунучтуу фильмдерди көрүүнү жактырган балдарыбыз биз ата-энелерди биринчилерден болуп ойлондурушу жана коркутушу керек. Карышкырдан корккон койго таң калуунун кереги жок. Негизи таң кала турган нерсе койдун карышкырдан коркпой калуусу деп айтылат. Ошонун сыңарындай коркунучтуу фильмдерден корккон балдарга эч ким таң калбайт. Аты айтып тургандай эле ал коркута турган фильм. Негизги таң кала турган нерсе ал фильмдерден коркпогон, тескерисинче кызыгып, жактырып көргөн балдар. Бүгүнкү күндө жаш балдар фильмин эмес, коркунучтуу фильмдерди тандап калгандыгы бизди кыжаабат кылат. Коркконубуз балдардын мына ушул фильмдерди жактырып көргөндүгү гана эмес. Андан да кооптусу баланын көрүп үйрөнүүсү, көргөнүнөн таасирленип, аны реалдуу жашоодо ишке ашырып көрүүсү. Анткени адам өзгөчө, жаш бала көргөнүн үйрөнөт, үйрөнгөнүн ишке ашырат. Адам канчалык жаш болсо, ошончолук тез кабылдап, өзүн ошого жараша калыптандырат. Учуп адамдарды куткарган Голливуддун супермендерин дуураймын деп, терезеден же балкондон өзүн таштаган балдарды социалдык тармактардан көрүп эле жүрөбүз. Ошондуктан ата-эне катары балдарыбыздын көргөн нерсесинен канчалык тез таасирленерин, аны аткарып көрүүгө кызыктар экендиктерин жакшы билишибиз зарыл. Суперменди туурагысы келген балдар үй бүлөсүнө жана өзүнө гана зыян бериши мүмкүн. Ал эми коркунучтуу фильмдерди көргөн балдар аны туураган аракет кыла баштаса, абал кандай болот? Балким аша чаап жаткандырбыз. Бирок батыш өлкөлөрүндө буга байланыштуу үрөй учурган өрнөктөр бар. Андыктан балдарыбыздын кандай жанрдагы фильмдерди көрүп жаткандыктарына көзөмөл жүргүзөлү. Анткени адеп, ахлаксыздык, сасыган этке окшош бир гана муздаткычка же үйгө зыян бербестен, жалпы коомго зыян берет. Урматтуу ата-эне, коркунучтуу фильмдерди көргөн балдар сизди коркутпайбы? Ойлонуп көрүңүз.